Жер шарындагы климаттык өзгөрүүлөр, асман тиреген үйлөрдү жер менен жексен кылган зилзала, жакындарынан ажыратып, жашоону тык токтоткон топон суу, же болбосо көз ачып жумгуча гүлгө айланткан өрт. Дал ушундай кырсыктар Кыргызстанды айланып өтпөрүн билебиз. Буга далил катары өлкөдө болуп турган өзгөчө кырдаалдар. Жаратылыштын мындай кубулуштарына жыл сайын мониторинг, божомолдор жүргүзүлүп, табигый жана техногендик кырсыктын алдын алууну жана болтурбоону өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнгө салат. Элге кызмат кылып, МЧСтин кадырын көтөрүп бийик, Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөрүп, ушундай кызматты жүргүзө бергиле. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнө эриш аркак түптөлгөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпы куткаруу кызматтарынын ишмердүүлүгүн да аткарат. Далай изденүүнү, далай эмгекти өзүнө камтыган бул жылдар аралыгында тобокелчил күндөр менен бирге эл ишенимине ээ болгон ийгиликтерди жарата алган министрликке өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен соңку жылдары болуп көрбөгөндөй техникалык колдоолор болду. Мына бүгүнкү техникалар куткаруучулардын издөө, куткаруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюуга багытталган ишин жеңилдетип, ыкчамдыкты камсыздап, бир топ жарандардын ажатын начарына жана элдин ыраазычылыгын алаарына терең ишенемин. Ага улай куткаруучуларыбыздын билим тажрыйбасы, куткаруу мүмкүнчүлүгү кеңейип, эл аралык аренада кадыр баркы артты. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Түркиядагы жер титирөөдө кыргыз куткаруучулары алгачкылардан жардамга кол сунуп, түпкү атабыз бир болгон түрк элинин кайгысын тең бөлүшүүдө, жакындарын издеп табууда элибиздин ишеничин актап, кесипкөйлүктөрүн көрсөтө алышты. Алардын эмгегин жогору баалаган президент Садыр Жапаров мамлекеттик жогорку сыйлыктарды ыйгарган. Капитан Бараев Эламан Абдинабиевич, куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун 1-чи куткаруу отрядынын командиринин 1-чи орун басары. Майор Биктурганов Азамат. Өткөн жылдары суу каптаган коңшу Казакстан, Россия мамлекеттерине, жер титирөөдөн жабыркаган Ооган элине жана техногендик кыйроого кабылган палестиналыктарга кыргыз куткаруучулары мамлекеттин аманаты, жардам келгендерин ийгиликтүү жеткирген. Өлкөдөгү тоо туризмин өнүктүрүүдө куткаруучулардын салымы ат көтөргүс. Андыктан министрликке караштуу куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борбордо тоодон куткаруучулар тобу Эдельвейс кошууну түзүлгөн. Бул куткаруучулар бардык жагынан билимдерге ээ болуш керек. Өзүн алып жүрүү боюнча тоодо жүргөндө бийикте өтө кооптуулук жаралат. Ал жерде бир кичинекей катачылык сөзсүз түрдө кандайдыр бир кырсыктар менен коштолуп калышы мүмкүн. Кырсыктан куткарганы бараткан куткаруучу өзү кырсыкка кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул ал куткаруучу дагы кырсык болгон жерге жетиш дагы кээде жумалап күндөрдү талап кылат. Сөзсүз түрдө жумалап жетиш үчүн ал жерге ошончо күн жашаш үчүн өзүнө дагы керектүү баардык тамак аштан баштап керектүү каражаттардын баардыгын көтөрүп чыгат. Өзү жабырлануучу кабар берип калышы мүмкүн. Өзүңөрдүн сактыгыңарды карап, биринчи очередте ар бириңер өзүңөрдүн коопсуздугуңарды сактагыла, макулбу? Тоодон куткаруучулар кийими да тоого чыгууга ылайыкталып, жеңил, ыңгайлуу, сууктан, шамалдан, жаан чачындан жакшы коргоого тийиш. Эң негизгиси өңү түстүү болуп, алыстан байкалышы керек. Бутка булгарыдан жасалган бут кийим, көзгө атайын көз айнектерди кийүү зарыл. Биз бул машыгуулар менен куткаруучулардын чыдамкайлуулугун, эрктүүлүгүн
Ошону менен бирге физикалык жана моральный психологиялык жактарын устойчивый туруктуу кылуу максатында аба ырайынын кандай болушуна карабастан ысык болобу, суук болобу бардык условияларга көнүүбүз максатында ушундай практикалык сабактар ай сайын айлык мерчем негизинде өткөрүлөт. Страховка! Дайынбы? Куткаруучулар дайынбы? Все, принимай исполнителя! Тоодон куткаруучу Эделбейс кошуунун альпинисттер куткаруучу деп да коебуз да. Себеби биздин ишмердүүлүгүбүздө бул негизгисинен тоолуу аймактарда куткаруу иш-чараларын жүргүзгөнүбүзүнө байланыштуу альпинисттер менен көп кездешебиз. Эки жылдын аралыгында 5000 метр бийиктикке чейинки чокуларды багындырдык. Бул чокуларга чыгууда жеңил жана оор маршруттар бар. Буга чейин биз дагы жеңил жана оор маршруттардын баарын көрдүк. Кандайдыр бир туристтер тоонун башында калып ден соолугуна өтө коркунуч болсо, ыкчам иш-чараларды көрүш керек болсо, сөзсүз түрдө биз ал жерде вертолеттун жардамы менен алып түшкөнгө аракет кылабыз. Тоодон куткаруучунун даяр болушу бул бир эле убакта, бир эле жылда же бааз эле убакта даяр боло калбайт. Көптөгөн тажрыйбалардын артында келип чыгат ушунун бардыгы. Ошон үчүн биздин тоодон куткара турган куткаруучуларыбыздын талаптары жогору болгондуктан биз биринчи категорияга ошолорду коебуз. Издеп куткаруу иш-чараларын жүргүзүүдө кыш мезгилинде дагы душар болуп калышыбыз мүмкүн да. Көп жерлерден ошо мөңгүлөрдүн үстүндө дагы түнөп калган да учурлар кездешет да. Жана суук жерде токтогондо бул дене табы муздап баштайт да, адамды үчтүп баштайт. Кандайдыр бир учурга чейин адам баласы үшүйт, анан жылуулукту сезип уйкусу келе баштайт. Ошол эң кооптуу учур болуп эсептелет. Себеби эгер уктап калса, ал тилекке каршы өлүмгө душар болуп калышы мүмкүн да. Ар жылы Альпинизм Федерациясы чүйдөгү Аларча Капчык айынын комсомол чокусуна эл аралык деңгээлдеги жүрүш уюштурат. Албетте, альпинизмге кызыккандардын коопсуздугун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары көзөмөлдөйт. Быйыл да кооптуу кыя жолдордо куткаруучулар өз милдеттерин аткарышты. Быйылкы жылы түнкү саат 1:30 эле жүрүш башталды. Абдан эрте. Башкача айтканда биринчи жолу мындай окуя болуп атат. Анан жолдо баратып альпинисттер, куткаруучулар кайда? ÖKM'дин куткаруучулары көрүнбөйтпү деп кабатырлана баштады. Комсомолец чокусуна чыгууда 4 кооптуу аймак бар. Ошол тилкелерге келгенде ÖKM'дин куткаруучулары көзөмөлдөп турушчу. Анан эле ошол кооптуу аймактарга жакындаганда куткаруучулар ал жерде бизди күтүп турганын байкадык. Аларды альпинисттер көргөндө куткаруучулар бул жерде турбайбы деп аларга ыраазычылыгын билдирип жатты. Алар жөн эле басып жүрбөстөн чындап кооптуу тилкелерди көзөмөлдөп турушту. Жамгыр жаап жатканына да карабай, суу болсо да куткаруучулар өз кызматтарын жогорку деңгээлде аткарышты.
промышленный альпинизм деген бар. Бул бийик көп кабаттуу имараттарга чыгып түшүү боюнча дагы ушул атайын жабдыктардын жардамы менен чыгып түшүп, бул ыкмалардагы ар бир куткаруучу үйрөнүп, ошол окуудан өтүш керек сөзсүз түрдө. Кинология кызматы боюнча айта турган болсок, бул иттер менен иштеш да бул өтө өзүнчө билимди талап кылат. Өзүнчө эле мына тилди түшүнгөн адамдар менен иштеш өтө оор болсо, ал эми иттер менен иштеш андан дагы өтө жогорку мастерствону талап кылат. Мен колумда турган бул немис сапчеркасы, аты Гром. Турцияда болгон зилзалада куткаруу иштерине, чалгындоо иштерине өтө чоң салымын кошкон, жардамы тийген. Ошол жакта биздин куткаруучулар баягы адамдарды издөөдө кинолог куткаруучулар ушул кызматтык итти чалгындоо иштерине колдонушкан. Башка кара кеченикиндей же башка жактагыдай карьерный метод эмес да, тоонун үстүндө топуракты тазалап салып эле анан кийин экскаватор менен казып КАМАЗга жүктөй берген. Биздики атайын ошондой шурф кылып казып алып 300, 400, 500 метрге чейин, 1 километрге чейин кирип атпайбы? Анан 1 километр жердин астында. Анан мунун составы да, химический составы да башкача, туруп туруп эле өрт чыгып кетет. Туруп туруп эле газ чыгып кетет. Туруп туруп эле суу каптап кетет, мисалы шахтанын алдында. Ар кандай ситуация болот да. Мына ошол учурда биздин тоо куткаруучулар чакыруу түшөрү менен ыкчам тез арада барып, максимальный аракет кылып, эң негизги максат ошо шахтанын алдында кырсыкка учураган шахтёрду аман эсен сыртка алып чыгыш. Кырсык катталды деп маалымат түшкөндөн кийин нөмөттө турган бөлүмчө тезинен кырсык катталган жерге 1 минут аралыгында чыгып кетишет. Ал эми резервде турган бөлүмчө артынан барышат. Эс алууда турган бөлүмчөлөр тезинен айга жараланып, заводко чакыртылат. Ошол кырсыктын чоңдугуна же оордугуна карап, если күч талап кыла турган болсо, ошол калган эс алуудагы куткаруучуларды дагы ошол кырсык катталган шахтага тартып, куткаруу иштерин жүргүзөбүз. Прав сайт, шахта түшүүдө атмосфера 200. Улук сержант Макабаев шахтага түшүүгө Аппарат оңа балда, шахтага түшүүгө да кислород 200. Өлкөнүн тоо кендерин иштетүүдө, жер астындагы кырсыктардын алдын алуу жана кесепетин жоюуда атайын тоо кен кырсыгынын куткаруучулары иштейт. Алардын башкы кеңсеси Баткендин Кызылкыя шаарында жайгашкан. Ал эми Сүлүктүдө көмүргени көбүрөөк өндүрүлгөндүктөн биринчи мобилдештирилген тоо кен кырсыгынын куткаруу взводу бар. Сүлүктү көмүрү өтө калориялуу. Жер астынан өндүрүлгөндүктөн мындагы кендин ачылган жери 15 күндөн өткөндө өзүнөн өзү күйөрүн, адам өмүрүнө зыяндуу газдар да чыгып турарын адистер белгилешет. Ошондуктан шахталарда өрт кырсыгы көп катталып, газ түтүнгө ууланган кенчилер да болуп турат. Газ да башкача газ. 1-2 дем алганга эле жетет да. Мен келгенде ошол bir шахта өрттөнүп аткан экен, 2-1 тууган кирип, анан кийин бирөө ошол жерден жүрүп уштап келатып жыгылып, биздин Сүлүк шаардык кеңештин депутаты болчу. Анан ошол каза болуп калды. Экинчиси ошо чуркап келип, анан ошо тоо куткаруучулар барып, анан кийин качайт этип, аман эсен сактап калышты. Жардам керекпи бөлүмчө? Кандай жер астында иш болбосун, сүйлөмдүк такыр болбой, себеби сүйлөө учурунда газ кирип өтүү коркунучу бар. Ошондуктан подземный база менен биз резервдеги бөлүмчө менен байланыш каражаттары жалаң гана код аркылуу, сигнал аркылуу сүйлөшөбүз. Бул аппарат R30 аппарат деп аталат. Бул аппаратка 99,6% медициналык кислород толтурулат. Иштөө мөөнөтү 4 саатка чейин жетет.
салмагы болсо 11 кг 800 грамм болот. Бул аппаратты иштеткен учурда бир темп менен гана иштеш керек. Качан куткаруучу бир басымды көбөйтүрө турган болсо, кыймыл аракетти көбөйтүрүп тез дем ала турган болсо, ооз келип аткан аба ысып кетип, куткаруучунун өзүнө коркунуч туудурасын. Ошондуктан бул аппарат кийген учурда бир темпте гана иштеш керек. Мындай учурлар аябай көп. Мына негиз абал, мисалы үчүн шахтанын үстүнө бизде бул сүлүктү өзү мындай оползенный участок дейт, орусча көчкү неме участоктор аябай көп да. Туруп ошол тоолор көчүп кетет, же болбосо жанагы подпорный жанагы тирөөчтөр баягындай сынып кетет, туура эмес булкуттардан түшүп кетет. Бир бригадада 10 адам болсо, ошолор алып казып атса, түшүп калат тияктанчы. Анан кийин биздин куткаруучулар шашып барып, ошону завалды тазалап, анан кийин тиги кишилерди алып чыгышат да. Ушул жылдын башында мен иштеген участкада завал болуп, шахтада 8 киши калып кетти, кенчилер калып кетип, биз тезинен куткаруу бөлүмүнө чалып, булар барып, биринчи өздөрүнүн жумуштарын аткарышып, газды текшерип, тез аранын ичинде 8 кенчибизди эсен аман алып чыгышты. Алар азыркы учурда ден соолугу жакшы, мыкты иштеп атат кайрадан. Өткөн 2024 жылы ичинде 68 жолу кырсык катталып, анын 4-өүндө адам өмүрүн куткарууга чыктык. Калган 60тан ашуу кырсыктарда өрттү өчүрүү жана газдан тазалоо иштери жүргүзүлдү. Аппарат бул техниканын бир түрү, темир терсектен, резинкалардан турган нерсе. Эгер ол иштен чыгып калса, булар өз өмүрүн тобокелге салып калат да. Булар ошону билип туруп, ошо жумушту аткарат да. Акбулак көмүр деген шахтада газга уланып, биздин командир отделение калып кеткен. Адамдардын кырсыктын алдын алабыз деп түшүп, өзү газга уланып, өзү өлүп калган. Бул аппараттан предельный возможности бар да. Возможность, допустим, концентрация көбөйүп кетсе, аппараттан жардам бере албай калат да. Башка мамлекеттерде эле Кыргызстанда эң көп өрт кырсыгы катталат. Телсиз жоонун алдын алуу, жананы болтурбоо аракеттери соңку жылдары өз жемишин берүүдө. Белгилей кетсек, өрткө каршы куткаруу бөлүктөрү толугу менен заманбап өрт өчүрүүчү техникалар, куткаруу шаймандары менен толукталды. Тревоганын үнүн укканда эле уже жүрөк бир силкинет да, тарс деп элечи. Кадимкидей элечи. Мындай эле укканда элечи, пожар болбосо деле тревога басылып кетсе да, жүрөк бир силкинип кетет. Болду, анан кетип баратканда эле азыр көрүп атпайсыңарбы, көчөнүн баары эле пробка, сропка, ал пробкалар менен алышасың, анан тияктан пожардын кишилери чалат. Барганда киши болбосо экен дейсиз үйүндөчү. Үйүндө киши болбосо экен эме деп. Анан кийин негизи биз 5 принцип менен иштейбиз да. Биринчиси спасение людей, кишинин өмүрүн куткарууда. Кээде 5 принциптин баары тең папа болуп калат да, бирдей келет да. Мисалы үчүн пожарга барганда ичинде киши бар деп да калат. Аны эметип атсаң, кишини спасать этип, антип бүтүп атсаң, жарылуучу зат да болуп калат. Ал жарылуучу затты да алып чыгып антимитишибиз керек. Анан аерден аял кишилер да айтып калат, менин үйүмдө момундай баалуу эме бар депчи. Мисалы үчүн бир эле товар кичинекей эле же портретпи, короче, миллион стоит, ошону сакташ керек дейт. Аны сактайсың. Анан кийин ушундай момент болуп калат, ошол үй жакында бир үй болуп калат да. Өрт ошол жакка да өтүп аткан болуп калат да.
аны дагы ошо бешик принцибинин ичине ошолор да кирет да. Анан өрттү да өчүрүш керек. Саламатсыздар жолдоштор. Эркен тур. Өрт өчүрүүчү куткаруучулар суткалык нөөмөткө чыгуу менен эмгектенишет. Нөөмөттөгү бөлүм өрт өчүрүүчү техникасы менен 6 адамдан туруп, күжүрмөн эсепти түзөт. Ири шаарлардын өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүндө 2 же андан көп күжүрмөн эсеби эл кызматында болот. Тилсиз жоого куткаруучулар атайын коргоочу кийимдерин кийишет. Мындай кийим 15 секунд от жалына күйүп кетпей туруштук берип, 5 мүнөткө чейин 300 градус ысыктыкта иштөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Эркен тур, тарка. Док-выдох клапандар жакшылап экен. Док-выдох жакшылап экен. Машалла. Мунун неисправный болуп калды, көрдүң? Могу жерден вот чыгып, могу сальник болот, могунун ичиндечи ошол теип кетти сеники. Оң дегенге. Сеники пока неисправный, Ринат. Эки баллонду салып бергиле. Алдар мени баллонду сразу жазайлы. Бота, перчаткасы турат. Комплект турат. Так, колонка московский, крюк гидранта. 2, 3, 4, 10. Рукавтар түгөл экен, а? Күндүгү эртең начальниктерибиз разводдо айтат, касканы чечпеш керек, бизге ошо касканы чечпейбиз. Крагилер ошо кол каптарды кийебиз. Кийимдерибизди кийебиз. Пожарварны булар чечпейбиз, техника безопасность да. Эми чече турган болсоң, чынында чын башыңа түшүп кетет бирденке. Азыр биз өзүбүздүн кийип жүргөн каскага көп жыл болду. Ошол каска деле сактайт. Касканы ысыктыкта биз ошо маңдайын түшүрүп алып иштеп жүрдүк. Ошо мен канча жыл иштедим, ошо каскамдын маңдайы эриди катымкыдайчы. Бирок эми ошо бетимди сактап келатат да ошого чейин. Өрт кырсыгына чакыруу болбогон учурларда куткаруучулар күн тартибинде каралган машыгууларды өткөрүп, күжүрмөн даярдыгын бекемдешет. Машыгууда физикалык көнүгүүлөр секундомер менен өлчөнөт. Куткаруучу канчалык ыкчам кыймылдаса, адам өмүрүн жана материалдык баалуулуктарды сактап калуу мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Бизде негизи өрт тактикалык машыгуулар байма-бай өтүп келет. Айта кетсек, өрт психологиялык тилке деп коебуз. Ал тилкеде атайын өрттү өрттөп, ошол жактан балдардын физикалык жактан даярдыгын, психологиялык жактан даярдыгын жакшылап, өнүктүрүү, өзүн алып жүрүү жолдорун үйрөтүү үчүн жылына 2 жолу өтөт. Андан сырткары бизде түтүн камерасы бар. Бул түтүн камеранын ичинде дагы атайын түтүндү толтуруп, биздин газ түтүндөн коргоо кызматынын аппараттарын кийгизип, ошол өрт өчүрүүчү куткаруучулар ошол аппарат менен ошол газ түтүн камерасына кирип, ичиндеги атайын тыштап койгон чучулы болот. Ошону баягы адамды куткарганда кандай кылып көтөрүп чыгыш керек экен, ошол жолдорду үйрөтөбүз да. Экинчи караул деген бар, мына эртең. Ошолор 19 пожарга чыгышкан бир күндө. Жолдон эле монтип кетишкен. Биз келтирип 7 пожарга чыккан мен. Бир күндөчү. Ошондо деле 7 пожарда деле минтип калат экенсиң баягы. Биздин машина келатса, Бөлөк районунун машинасы биздин районго келет да дагычы. Анткени биздин райондо машина калбаган, 2 машина 2 жакта иштеп атат. Бөлөк районунун машинасы биздин районго келип, уже бизде машиналар жок пожарда. Бөлөк эме келип, өчүрүп, аларда чыгып, встречный өтүп калган күндөрдө болгон да, мындайынан. Мына силерге келгенбиз деп, мындайынан өтүп кетебиз да. Кышында негизи эми пожар кыйын эле да, кышында. Караңгыда. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан.
Облустук башкармалыктарда да суучул куткаруучу штаттары бар. Көп учурда көлдөн, агын суулардын тереңинде адамдар изделип, айрым учурда техникалык иштер аткарылат. Бул тармакта суучулдар жана суу куткаруучулары деп экиге бөлүнөт. Суучул бул атайын кийим жана шаймандар менен суу ичинде куткаруу жана техникалык жумуштарын аткарган адис. Суучул өзүнүн снаряжениясын баарын текшерет. Сууга кирип чыгып дем алып баары жакшы болсо, жакшы деп сигнал берет. Баары жакшы иштегенге даярмын деп, анан кийин дагы команда берет. Кете бер же чык дейт. Кете бер десе, эме ылдый түшөт. Бул шаймандары дагы суучулдарды бөлүнөт. Кургак, суу шаймандар бар. Анан жанакы буга чейин айткан техникалык иштердин астында аткаруучу жумуштарга ылайык өзүнчө дагы шаймандарыбыз бар. Сонун астында жүргүзүүчү жанакындай сварка жумуштарын, кескен жумуштарын, оңдоп түзөө иштерине ылайыктуу дагы ошого тиешелүү аппараттарыбыз бар. Ошол суучулдарга керектүү чоң кичинекей орто дөбө кемелер дагы бар. Анткени суучул ошол сууда баардык нерсени колдонгонго тиешелүү шарттарды түзөт. Суу алдында техникалык иштерди аткарууда биринчи эле суучулдун түшүрүүнүн кажети жок. Азыркы учурда дронду түшүрүп, бир сыра изилдеп көрүп алсак болот. Ошол менен ошонун негизинде жыйынтык чыгарып, эмне жумуш аткарарыбызды чечип, кийинкиде уже суучул именно суу алдында техникалык иштерди аткаруу максатында түшөт. Суучулдар кызматы учурда өлкөдөгү ГЭСтердин үзгүлтүксүз иштөөсүндө маанилүү болгон. Суу түбүндөгү техникалык жумуштарды аткарат. 20-25 метр тереңдикке түшүп, темирлерди кадимкидей кесип, ширетип, оңдошот. Боздук жок, жабык. Бар. Массу закрепил. Принято. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2023 жылдын мартынан тарта суучулдар Ысык көлдү таштандылардан жана балык уулоочу торлордон арылтып, көлдүн флора фаунасына эко чөйрө түзүүдө зор салымын кошуп келүүдө. Ар бир шайман өзүнүн оорчулугу бар, өзүнүн жеңил жагы да бар, өзүнүн бир характерикасы. Мисалы, суу костюм бул жеңилирээк болот түшкөнгө, бирок ал адамдын денесине муздак өткөзөт. Аны биз баягы жылуу учурда. А берки техникалык иштерге киргенде ал шаймандар менен биздин суучулдар сүзө албайт суунун астында. Ал менен только басат суунун астында. Ал менен чаба кура албайт. Анын салмагы оор. Шаймандарда бир суучул сыртта аны толук шайманды көтөрө албайт. Аны 2 же 3 суучул жанына неметип туруш керек, карап көтөрүшүп туруш керек да. Бул ошондой оор. Берки кургак костюм ал оорураак болот. Аны баягы суу учурда колдонобуз. Ал баягы адам суучулга суу киргизбейт деген түшүнүктө. Ошон үчүн кургак костюм деп атабыз. Бирок аны костюмду баш ийдириш суучулга оорураак. Анткени дайыма ичинде аба болот. Ал абаны контролировать этип туруш керек, чыгарыш керек, аба толтуруш керек, кириш керек. Өзүнүн бир механизмдер бар да. Клапан обдува деп коет. Бул деген суунун алдына киргенде давление высокий болгондуктан бул денеңи аябай жабыштырып, местный обжим, общий обжим деп коет. Түрлөрү көп. Негизи обжим аласың, денеңдин бар могу кысылат да. Ошто ошол эке болбош үчүн муну менен үйлөп өзүнүн глубинасында өзүнүн эмеси бар да. Бизде компьютерибиз бар, бул подводный атайын. Кайсы глубинада канча эмеде токтош керек, канча токтош керек, кирип баратканда, чыгып баратканда скоростьтан бери эметип турат, карап турат. Бат чыгып кеткен болбойт. Ошонун баарын эметет. Суучулдар кесиби өзгөчө оор кесиптердин катарына кирет. Анткени ар бир метр тереңдикке түшкөн сайын басым 2 эсе жогорулайт. Ошондуктан суу астындагы аба басымдан кийин адамдын нормалдуу дем алуусун калыбына келтирүүдө, кесиптик жана башка оорлардан сактоодо суучулдарга барокамера аба менен суудай керек.
Ошондой эле суучул кесибине ээ болууну каалагандарды алгачкы сыноодон өткөрүүдө барокамера колдонулат. По команде масканы кийсиңер только 10 минут, андан ары уже кислородный отравление. Таза 80% кислород медицинский дем алып атышат. Бул кандын ичиндеги азотторду азайтат, анткени субадалаш суудан чыкканда канда азот көбөйүп, азоттун составы көбөйүп кетет. Ошо составды азотту азайтыш үчүн кислород менен дем алдырабыз. Кислород менен дем алдырганда ал батыраак кандагы азотторду батыраак чыгарат. Аман эсен түшүп чыккандан кийин водолазга бер жагы эле 2 сааттан 4 саатка убакыт керек, чтоб повторно түшүш үчүн. Кайра түшүш үчүн сугачы. Муну менен бат. Азыр түштү, кайра эле ошо бул менен ыргыттым, түштүм. Бул 1 саат, 1,5 сааттан кийин кайра эле суга түшө берсе болот, иштей берсе болот. Эми суу куткаруучусу жөнүндө сөз кылалы. Суу куткаруучусу сууда мыкты сүзгөн, мыкты куткарган, эс алууга ылайыкталган жайларда, акваторияларда коопсуздукту камсыздап, куткаруучу катары иштей турган адис. Ошондуктан баягы тынч убакта суу үстүндө куткаруучуларды дайындап алабыз. Буларды дайындаганда дагы 12 күн нөмөт ичинде дайындайбыз. Бул куткаруучуларды ушул 10-12 метрде ушул жээктерде биринчи тез жардамдык көрсөткөндү, ошол суучуларды суунун үстүндө чаба курганды, туура чаба курганды үйрөтөбүз. Алдыга кеткен баласы кайра могу баласа менен келесиңер, түшүндүңөр? Эс алууга ылайыкталган суу объекттеринде, бассейнде 50 метр аралыкты бирден куткаруучу карайт. Буга ылайык суучулдар борборунда жылына 300дөн ашуун суудан куткаруучу болууну каалагандар окуп билим алып, сууда куткаруу иштерине чыгышат. Көп нерсени үйрөндүк. Мисалы биз буга чейин эле чаба курчубуз, бирок туура эмес чаба курчу экенбиз. Сүзчүк туура эмес сүзчү экенбиз. Эми ошонун баарын кайра жактан бүтүп, тууралап окутуп, кандай чөгүп атканда, кандай батыраак чаба куруп баргандын ыкмалары, мисалы туура чаба курсаң, ошондо батыраак барат экенсиң да. Чөгүп аткан адамга каягынан кирип, кайсыл жерден алып чыгыш керек экенин бүт ошол жерден практикада үйрөтүлдү. Куткарып алып чыкканда ошол негизгиси эң биринчи помощьты ошо биз кылабыз да. Биз ошо туура кылганга аракет кылабыз, коркпой ошол өпкөсүн качайт этип, оозундагы сууларды алып чыгып, ошо дем алдырганга биз биринчи помощь беребиз да. Ары тереңге чейин барып айлаңыз байка, обрыв терең. Абайлагыла. Жаңы эле ушул биз мен аркы жактан келатканда бул чогуу иштешкен ушул Туратбек бу жерден жаңы эле бир кичинекей баланы куткарыптыр. Баллон менен коңторуп калыптыр экен. Ошо бияктан көмөлөнүп сууга. Ошону ошо жаңы эле алып чыгыптыр да. Кыргыз Республикасы куткаруучулардын күнү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн коттуктаймын. Куткаруучу болуу бул кесипти тандаган адамдар эрдикти, кайраттуулукту, чыдамкайлыкты жана адам өмүрүнө болгон жогорку жоопкерчиликти өз жашоосунун өзөгүнө айландырган инсандар десем жаңылышпаймын. Кыргызстанда 1 июль куткаруу кызматынын күнү. Улуу күндө кыргыз журтчулугунда ар бир кадамын соопчулук менен баштап, ар кандай өзгөчө кырдаалдардан коргоп, анын кесепеттерин жоюп, өз өмүрүн тобокелге салып, эл үчүн күнү түнү кызмат өтөгөн куткаруучулардын дарегине ыраазычылыктар айтыла бермекчи.